Elдің көйгөйүнү bir чечилбеген маселелер болсо өз ордунда чечүү. Кадамжай районунун Алга айылында эл менен жыйын өткөрүлдү. Ага Кадамжай районунун акими Кутбидин Шакиров, Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Кожобек Козубаев жана мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Мекеме ишканалардын жетекчилери 2021-жылы аткарылган иштери туурасында элге маалымат беришти. Баягы зарплата башка өзү ошондон сырткары бир иштеткенге 4 миллион акча калат экен. Жергиликтүү эл тарабынан бүгүнкү күндө Алга айылындагы эң көйгөйлүү маселе болуп, бала бакча жана суу маселеси экендиги айтылды. Алар тиешелүү жетекчиликтен жогорудагы көйгөйдү чечип берүүнү сунушташты. Эң бир көйгөйлүү маселе биздин Алга бирде таза суу менен детсад маселеси. Ушуну башка ишти коюп койсом, ушуну элге тандыралык кылып жеткирип беришин керек. Буга өтө каражат көп кетет экен. Чындыгы деле айыл өкмөттү дагы баягы зарплата башка өзү ошондон сырткары бир иштеткенге 4 миллион акча калат экен. Анан бул өздүк салым кошумча кылат экенбиз дагы айыл өкмөт эсебинен бир садик куруш же болбосо бир чоң ишти жасай албайбыз туугандар. Бул өзүбүзгө мындай көрүнүп эле турат. Биз дагы мен сунуштап атабыз, ушул иш кагаздарын даярдап атабыз. Эми болсо жакшы. Эми аракет кылып атабыз булар боюнча. Алга айылынан чоң чыңалуудагы электр линиясы өткөн. Анын кээ бир столбалары жараксыз абалга кептелген. Ошондой эле кээ бир жарандардын үйүнө да столбалар коюлгандыктан кооптулук жаратып жаткандыгын айтышты. Бир столба немени форсинганы алып келип коюп койдуңар. Огород ичинде. Зименен тартып байлап койдуңар. Жыгылбастык үчүн. Экинчиси уже мынантип турат дагы. Шамалда. Өзүң айт. Eğer muhabada cıgılıp çötüren bulsa ne kılat adam? 110 kılamat dedi. Bana şu bala bir gün айылдын чекесинен же болбосо бир үйдүн чекесинен курулган. Адам берине өзүңүздөр көйүп атасыздар, элдин саны көйүп атат, элге жер керек, тос атабыз. Биздин столбалар эми сиздердин үйүңүздөр иште калып кетти. Короңуздардын ичинде. Туурабы? Эми аны келип силер ар жагынан мен бартып столбалар чыгарып кыла албайм да. Аны айыл өкмөт бизге кайерге чарасы токтом чыгарып бериш керек. Архитектуранын алпысысын чызып беришиңер керек. Андан кийин биз ошол боюнча биз сунушту беребиз. Мына документациясы даяр экен, башка даяр экен деп биз жогорку көздүн ошол электр ишканаларына кагаздарыбызды берсек, анан биз бизнес планга киргизип туруп биз жактап беришибиз керек. 47 столпа бар ошол жерде, высокий. Населённый пункт кайерде? Алга 2-де. Экинчи бригадда. Алга 2. Ошону канал бойго чыгарыш керек деп 20-жылы чыгарабыз дегенсиз. Анан кийин дагы бир нерсе. Мисалы 3-4 селердик, туругу меники эмес. Мен сатып алышым керек. Çöçükçeler emin alıp gelip özünger koyup, buzulgan bolsa, başka olsa kılışınar gerek. Men 3 yollar yazdım, kara çöçüğünlerden almaştırmakla dedim, beni gelip tırs dedi. Ne oldu anam? Beni tırstırar baytan mı? Kıvaytadım var, Alga aile hükümeti boyunca 2 yıldan beri yıllar. Bu taraf Kalleylun'ga ötüp gittiler. Nöger'den ötüp gittiler. Bizde kaçan almaştırırlar? Çocuktan oyağını biz misal almazdır, satı alırız, kılavuz. Onu bezmiş o. Seler bu çocukta da selerdi ki. O son için aktartalı otarız. Кадамжай районунун акими Кутбидин Шакиров Кадамжай райондук электр тармактар ишканасынын жетекчиси Нурлан Мамадалиевке жана айыл өкмөт башчысына бул маселени чечүү үчүн 2 ай убакыт берип, элдин коопсуздугуна кам көрүүнү тапшырды. Эгерде оонап калса жамгырда бирөөгө зыяны тийсе сен жоопкерчилигиң бар жокпу? Бар болсо, сен биринчи кызыктар болушуң керек. Элге биринчи электр энергия бериш боюнча, экинчи баягы кагаздарды мына аксакалдар менен бүтүрүп, айыл өкмөт менен бирге. Анан ошол столбаларды жылдырыш боюнча. Давайте мына 2 айдын ичинде силерге сурап берем азыр. Мында кыскарталы башка да маселе көтөк. Төргө силер менен эле отура бербей. 2 айдын ичинде апуну бүтүрүп, айыл өкмөтү рес силер. Анан жылдыра турганын мындай туура жагга жылдыргыла. Анан мындай ат футбол кетиш токтотуш керек да, атаңа бар, энеңе бар, токтотолу. Эл менен болгон жолугушууда мамлекет тарабынан төлөнүүчү жөлөк пулдар боюнча да сөз болду. Андан сырткары 2022-жылга аткарыла турган жумуштар тууралуу пландар коюлуп, аткаруу аракеттери көрүлө тургандыгы айтылды. Арзу Галымбетова, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары. Мында көрсөңүз өзүңүз эле мындай жүрөк ооруйт. Малыңыз барбы? Жок, мал жок. Хорошо, мага кайрылыңыз, мен эгер тапшырган болсоңуз, делоңузду алдырып туруп комиссияна жөнөтөйүн, көрөйүн. Не себептен отказ болгон?